Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде музыка сабагы 2-чейрек 7-класс 4-сабак. Бүгүнкү сабактын темасы симфониялык оркестр жана анын аспаптары. Европалык кыл аспаптары менен таанышуу. Сабактын максаты. Бүгүнкү сабакта биз силер менен симфониялык музыка жөнүндө, симфониялык музыканын аспаптары жөнүндө түшүнүк алабыз. Симфониялык музыка жана анын аспаптары менен таанышуу аркылуу толеранттуулукка, дүйнө жана кыргыз симфониялык музыкасын сыйлоого, сүйүүгө, патриоттуулукка тарбия алабыз. Ошондой эле симфониялык музыка жана анын аспаптары менен таанышып, өзүбүздүн музыка дүйнөсүнө болгон түшүнүгүбүздү, көз карашыбызды, симфониялык музыка жөнүндөгү билимдерибизди өркүндөтөбүз. Оркестрдин аспаптары. Симфония бул симфониялык оркестр менен аткарылуучу көлөмдүү музыкалык чыгарма. Симфониялык оркестр бул музыкалык чыгарманы ар түрдүү аспапта ойногон музыкант аткаруучулар тобу. Оркестрде кылдуу, үйлөмө, урма аспаптар болуп бир нече топко бөлүнөт. Оркестрлер ар кандай түзүлүштөр жана аталыштарда болушат. Мисалы, Кыргызстанда Карымолдо Орозов атындагы Кыргыз эл аспаптар оркестри, Асанкан Жумакматов атындагы Коомдук телерадио берүүлөр корпорациясынын алдындагы мамлекеттик симфониялык оркестри. Ал эми оркестрди дирижер башкарып жетектейт. Байыркы Грецияда оркестра деп театр сахнасынын алдындагы жарым тегерек аянтча аталган. Ал аянтчада бардык оюндарга катышуучу хор турган. Кийин музыкалык чыгарманы биргелешип аткаруучу музыкалык коллективди оркестр деп атай башташкан. Музыканттардын мындай коллективдери 16-кылымда пайда боло баштаган. Буга чейин деле музыканттар биргелешип, бат-бат чогулуп турушкан, бирок алардын туруктуу курамы болгон эмес. Алар диний ырым-жырымдарды өткөрүү учурунда, ыр-ырдоодо, бийлөөдө, аскер парадтарында музыка ойношуп, так ыргактуу күүлөрдү аткарышкан. Угуучулар алдында музыкалык ар түрдүү чыгармаларды аткаруучу музыканттар коллективинин туруктуу курамы калыптанганда гана оркестр пайда болгон. 400 жылдан бери оркестрлер өзүнүн түрүн бир канча жолу өзгөртүп келди. Курамындагы музыкалык аспаптарга жараша симфониялык, кыл аспаптар, үйлөмө жана урма аспаптар оркестри делип ар түрдүү аталды. Оркестрдин музыкасы эл ичинде да зор сүймөнчүлүккө ээ болуп, элдик ар түрдүү оркестрлер түзүлгөн. Эстрадалык музыканын таралышы менен эстрадалык оркестр белгилүү боло баштады. Аспаптардын курамы жагынан симфониялык оркестр байыраак келет. Андагы аспаптар: кыл аспаптары, скрипка, альт, виолончель жана контрабас. Жыгачтан жасалган үйлөмө аспаптар: флейта, кларнет, габой, фагот. Жез үйлөмө аспаптар: труба, валторна, тромбон жана туба. Ар түрдүү урма аспаптар: барабан, литавра, коңгуроо, 3 бурчтук түрүндөгү аспаптар, ксилофон, металлофон жана башкалар. Оркестрди дирижер башкарат. Ал эч кандай сөз сүйлөбөй туруп эле музыканттарды өзү каалагандай ойното алат. Дирижер колдун атайын иштелип чыккан шилтөө, жаңсоо кыймыл аркылуу оркестр менен сүйлөшөт. Жардамчысы болуп кичинекей таякча кызмат кылат. Европалык кыл аспаптар менен таанышуу. Жа же кылдуу жа музыкалык аспаптар адатта жааны сунулган кылдар боюна алып баруу процессинде жүргүзүлүүчү үн чыгаруучу музыкалык аспаптар тобу. Элдик жа аспаптарынын саны көп. Заманбап академиялык музыка жасоодо 4 кылдуу жа аспаптары колдонулат. Алар скрипка, альт, виолончель, контрабас. Жа 17-кылымдын аягында пайда болуп, өркүндөтүлүп, азыркы түрдө 18-кылымдын аягында пайда болгон. Топтун айрым аспаптарынын тембирдик айырмачылыктарына карабастан, алар массалык түрдө бирдей угулат. Бул дизайндын бирдиктүү болушунан жана үн чыгаруунун жалпы принцибинен келип чыккан.
Бардык аспаптар үчүн үн булагы бул аспаптын тулку бою менен резонанс жараткан жана термелүүлөрдү аба аркылуу угарманга жеткирүүчү саптар. Үн чыгаруу жа же манжалар менен жасалат. Жа кылдуу музыкалык аспаптарды түзүү жана оңдоо менен алектенген чебер скрипка жасоочу же жа музыкалык аспаптардын чебери деп аталат. Урматтуу окуучулар, биз силер менен симфониялык оркестрдин аспаптары жана европалык кыл аспаптары менен кыскача маалымат алып тааныштык. Эми кезекти ырга берели. Азыр биз силер менен өткөн сабакта үйгө берилген Сардарбек Жумалиевдин Бишкегим аттуу ырын кайрадан кайталап ыргайбыз. Балдар, анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктасак. Бүгүн сабакта биз силер менен симфониялык оркестрдин аспаптары жана европалык кыл аспаптары менен кыскача тааныштык. Ошондой эле Сардарбек Жумалиевдин Бишкегим аттуу чыгармасын жаттап ырдадык. Анда эмесе мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйгө тапшырма симфониялык оркестрдин аспаптары жана европалык кыл аспаптары жөнүндө кошумча маалымат булактарын окуп келесиңер. Каалоочулар алардын сүрөттөрүн тартып мага жиберсеңер болот. Ошондой эле Сардарбек Жумалиевдин Бишкегим аттуу чыгармасын кайрадан ырдап бышыктайбыз. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна чыкты. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.